Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумуш сапарына алкагында дүйнөнү кыдырып жүргөн белгилүү туристтердин тобу менен Соң көлдө жолукту. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Өз сөзүндө Акылбек Жапаров дүйнөнүн туш тарабынан келген туристтер Кыргызстандын керемет жерлерин акысыз жарнама кылып берерин, аны менен туризм тармагы өнүгөөрүн билдирди. Ушундай коноктордун Кыргызстанга келип, тоолуу аймактарыбызды, жайлоолорубузду, керемет жерлерибизди көрүп, бүт дүйнө жүзүнө таанытат. Муну менен чоң жарнама кылып берип жатат. Биз өзүбүздүн меймандостугубузду көрсөтүшүбүз керек деди ал. Белгилей кетсек, бул туристтер жөнөкөй туристтер эмес, алар дүйнөгө белгилүү ишкерлер жана инвестиция салууга кызыктар адамдар. Кошумчалай кетсек, алар белгилүү Безумный Макс тасмасынын стилиндеги унаалар боюнча Мадвей ралли жарышын Кыргызстанда өткөрөт. Ош облусунда дан эгиндеринин жана пахтанын 116 сорту сыноодон өткөрүлүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинде күздүк буудайдын 35, жазгы буудайдын 6, жазгы арпанын 15 сорту, жүгөрүнүн 40 гибриди жана пахтанын 20 сорту бар. Президенттин өкүлү Элчибек Жантаев өлкөдө чыгарылган жана чет өлкөлөрдөн алынып келинген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жаңы сортторун облустун шартында сыноодон ийгиликтүү өткөн өсүмдүктөрдүн жыйынтыгы менен жеринде таанышты. Облус башчысы дыйкандарды жаңы сапаттагы үлөндөр менен камсыз кылуу, айыл чарбасынын натыйжалуулугун жогорулатуу, продукциянын сапатын жакшыртуу жана экологиялык таза айыл чарба системасын түзүү негизги багыттарынын бири экенин баса белгилеп, сыноодо жакшы натыйжа берген айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сортторун жайылтуу жана калкты экологиялык таза дан азыктар менен камсыздоо боюнча иштерди күчөтүү тапшырмасын берди. Мындан сырткары Таширов айыл чарба үйрөнчүлүк кооперативине барып, чарба тарабынан жаңы сорттогу себилген үрөндөрдүн сапаты жана техникалык базасы менен таанышты. Кооперативдин жетекчиси Зарылбек Жоошбеков пахтанын эгиндерин өстүрүүдө ар бир гектардан алынып жаткан түшүмдүүлүк жылдан жылга алдыңкы агротехникалык ыкмалардын негизинде 40-45 центнерге, ал эми кылкандуудан эгиндери 47-65 центнерге чейин жогорулап жаткандыгын жана кооперативдин техникалык материалдык базасын чыңдоо менен заманбап техникаларды алып келинип, дыйкан фермерлерди сапаттуу үрөндөр менен камсыздап жатканын билдирди. Жыйынтыгында өкүл үрөндүн натыйжалуулугуна ыраазычылык билдирип, оруп жыйноо иштерине ийгилик каалады. Ошондой эле тиешелүү кызмат өкүлдөрүнө келерки жылдын эгиндерин пландаштырууда продукцияга суроо талаптарды, рыноктогу керектөөчүлөрдү жана башка бардык факторлорду анализдеп, дыйкандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүү иштерин алып барууну тапшырды. Кыргызстандын 5000 жараны Швеция, Франция жана Литва республикасындагы ишканаларда иштөөгө мүмкүнчүлүк алды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, министрликке караштуу жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштуруу борбору Европа Союзунун өлкөлөрүндө жарандарды ишке орноштуруу боюнча Евровиз Жак Литва менен макулдашууга кол койду. Макулдашуунун максаты Швециянын, Франциянын жана Литва республикасынын ишканаларында жумуш издеген жарандарга сапаттуу жана ишенимдүү иш менен камсыз кылуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө курулуш адистиктерине, оор жүк ташуучулардын айдоочуларына арыз берилди. Министрлик президенттин миграциялык кырдаалдарды жакшыртууга багытталган чараларды көрүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатат. Ошондуктан жыл башынан бери калкты ишке орноштуруу борбору тарабынан 20дан ашык келишимдерге кол коюлган. Чет өлкөлөрдө жана 5000ден ашык адам жумуш менен камсыз болгон деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу бойдон калууда деп билдирет Кыргызстандын Улуттук банкы. Улуттук банк чет өлкө валютасынын сомго карата алмашуу курсу ички валюта рыногунда эркин түзүлүп, валютага болгон суроо талаптын жана сунуштун негизинде аныктала тургандыгын белгилейт. Ушуга байланыштуу курстун өсүшү сыяктуу эле төмөндөшү жагында өзгөрмөлүүлүктү байкоого болот. Ошондой эле Улуттук банк жана банк эмес секторлору тарабынан мыйзам талаптарынын сакталышына, анын ичине калкты талаптагыдай тейлөөгө өзгөчө көңүл буруу менен алардын ишине талдоо жүргүзүп турат. Алсак, коммерциялык банктар улуттук жана чет өлкө валюталарында кредиттерди берүү, депозиттерди кабыл алуу, нактылай эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүү сыяктуу жана башка кызматтардын кеңири чөйрөсүн көрсөтүп жатышат. Банктарда жана алмашуу борборлорунда АКШ долларында жана орус рублинде нак акча каражаттарынын көлөмү жетиштүү. Алмашуу операциялары эч кандай чектөөлөрсүз жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандын төлөм системалары штаттык режимде ишин улантууда. Улуттук банк ички валюта жана тышкы финанс рыноктарында түзүлгөн кырдаалга дайыма көз салып турат жана зарыл болгон учурда акча кредит саясатына ылайык бардык зарыл чараларды көрөт. Бишкекте учурда үй тибиндеги 31 бала бакча иштеп, аларга 700гө жакын бала барууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги кабарлайт. Маалыматта айтылгандай, кыска мөөнөттүү окуудан өткөн 504 адам мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүү жөнүндө сертификат алса, 166 жаран аталган багытта жеке ишкер катары мамлекеттик салык кызматынан каттоодон өттү. Ал эми учурда 677 адам онлайн окутуудан өтүүдө. Белгилей кетсек, үй тибиндеги балдар бакча өкмөттүк акселераторлор программасынын Кыргызстанда мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдөгү тоскоолдуктарды кыскартуу жана балдардын мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу долбоорунун алкагында ачылууда.
17-июндан 26-июнга чейинки аралыкта Кыргызстандын аймагында 20.963 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, анын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкарган 233, мас абалында автоунаа транспорт каражатын башкарган 220, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу боюнча 64, жөө жүргүнчүлөр катышкан жол эреже бузуулар боюнча 833, транспорт каражатынын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча 4611, авто ээн баштык боюнча 9, белгиленген ылдамдыктан ашуу боюнча 4134, ошондой эле башка жол эрежелерин бузуу фактылары 10859 түздү. Мындан тышкары ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 1550 автоунаа убактылуу токтоочу айып короо жайына токтотулган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы айдоочуларды жол кыймылынын коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат. 30 жылдан ашуун санитардык көзөмөлдөө кызматына эмгектенген Эркин Мамаев пандемиялык кырдаалда оор күндөрдү өткөргөн. Элдин башына түшкөн кыйын кырдаалда калк саламаттыгын алдыңкы орунга коюу өтө маанилүү болгон. Пандемияда көрдүңүздөр, ошол медицинада иштегендердин баардыгы өзүнүн мындай кандай айтсам сиздердин астыңыздарда өзүнүн милдети гана катары биз көрдүк. Себеби биздин элге түшкөн мүшкүлдү баардыгыбыз жеңишибиз керек. Себеби биздин кызмат буну ээлик деп да ойлобойбуз. Себеби Гиппократка ант ичкенбиз. Ошон үчүн бул пандемияны жеңишке ошонун медициналык ишкерлердин баардыгы катышып, ошону жеңип, биз эле эмес бүт дүйнө боюнча медициналык кызматкерлер катышты. Назгүл Абдраимова үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун дарыгери. 20 жылдан ашуун эл кызматында башка кесиптерге караганда дарыгерлердин түйшүгү оор жана жоопкерчилиги күч болгон дейт. Ак халатчан дарыгерлер илгери үмүттүн жана боорукерликтин белгиси. Жакшылыкка жол ачып, оору сыркоодон сакаюуга шарт түзүп, кээде өмүрдү ажалдан арачалап калышат. Башкалардан айырмасы адашпаш керекпиз. Кылдаттык менен ар дайым ар убакта жетекчилик жактан шарт түзүлүп атканда өзүбүздү өстүргөнгө, өнүктүргөнгө, кайрадан окуганга, бир сураганга, чоңдон кичинеден кайрадан билим алууга сөзсүз кылдаттык мамиле менен караш керекпиз да. Себеби бир кичинекей туура эмес мамиле, туура эмес азыркы учурга, заманга жараша бир телефон, интернеттердин айынан туура эмес маалыматтан, туура эмес кыймыл аракетибизден дагы закка жеп калышыбыз мүмкүн да. Эми бейтап дагы, дарыгер дагы. Ден соолук бул чоң бакыт. Ошол бакытты көп жылдарга сактап калууга мээрбан дарыгерлер көмөктөшөт. Оорудан айыктырат деп кыйналган кезде жардам, мээримдүү мамилеге түшөт. Ошондуктан дарыгерлердин ар биринин ишине жоопкерчилиги жогору сезип, берген антына бекем туруусун күтүп жана талап кылышууда. Бул жоопкерчиликти дарыгерлер өздөрү да сезишүүдө. Оштун тоосу Сулайман, тилеп алам Кудайда, сага окшогон кыздарды жасап алам Ылайда. Акыйыңа береке, илип коем дереке, илинбесең дереке, бөлөп коем бешике, бөлөнбөсөң бешике, ыргытып эм мешике, кыйын болсоң балакей, жүрчү чыкчы эшике, Ош шаарында саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин күнү белгиленди. Бул ирет бул тармактын өкүлдөрү майрамды шаңдуу белгилеп, Сарымерден оюнун уюштурушту. Негизи бул биздин медицина кызматкерлеринин ичинде ынтымакты жана ушул ишке өзүнүн оюн жана медицина жардам көрсөтүп эле жүрө бербестен бул жакта жана коомдук жана кыргыз салтынын жанагы кыргыз салтынын салттарын улап, ошолорду унутпаш үчүн ушундай өтүлдү. Арабызда таланттуу дарыгерлерибиз көп экен. Ошол таланттуу дарыгерлерибиздин күчү менен, бизди даярдаган топтун күчү менен бүгүн ошол жогорку деңгээлде өткөзүп отурабыз деп ойлойм. Сахнага чыгып үйрөнгөн эмеспиз, бирок сахнада алып жүрүү маданиятын толук эле сактап атабыз деп ойлойм. Ош шаарынын мэри өз сөзүндө жан сакчысы болгон ак халатчан дарыгерлерибиздин качан кандай учурда болбосун ооруга арача түзүп, элибиздин өмүрүн сактап калуудагы эбекейсиз зор эмгектерин жана дени сак коомдо өзүрлүү ийгиликтер жаралып, эли сергек куунак жашоо кечирерин баса белгиледи. Шаарыбыздын медицина тармагынын деңгээлин, кадыр баркын бийикке көтөрүп,
Халкыбыздын урмат сыйына ээ болгон өмүр сакчылары эмгектенип жаткандыгы бизди кубандырат. Медицина кызматкерлери калктын ден соолугуна кам көрүү менен бирге калабыздын коомдук турмушуна активдүү катышып, социалдык жактан өнүгүүсүнө өз салымдарын кошуп келишет. Саламаттык сактоо тармагынын бирден бир багыты кабыл алынган мамлекеттик программалардын натыйжалуулугун көтөрүү, эне жана баланын ден соолугун коргоо, саламаттык сактоо мекемелеринин инфраструктурасын жакшыртуу. Кесиптик майрам күнү саламаттык сактоонун ардагерлерин жана кызматкерлерин талкпаган үзүрлүү эмгегине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Бүгүн өз кезибинде өзгөчөлөнгөн алдыңкы дарыгерлер сыйланышты. Ош шаарында 22 медициналык мекемеси бар. Анда 3500дөн ашуун медициналык кызматкерлер үзүрлүү эмгектенип келишүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.